Чындыгында бүгүнкү күндө биздин элибиз ушунчалык жалкоо болуп калдык. Биз сыйкырдуу таблетканы издеп жүрөбүз да күнүгө элечи. Ким кайсыл дарыгер сыйкырдуу дарыны айтса, мен ичсем эле бүт ооруларымды бир күндө эле жакшы кылып коем депчи. 5 адамга жардам берсе, 100 адамга жардам бербеши мүмкүн, бирок ал саткан адамдар 100 адамга жардам бербеди деп эч качан айтпайт да. Эгер дарыгерлер билим маалымат таркатпаса, анда алардын ордун башка адамдар басып жатышат да. Мисалы үчүн такыр эле медицинага тиешеси жок адам интернеттен чыгып, бул дарыны ичсең энергия берет деп айтат да. Бүгүнкү күндө мен ойлойм биздин элибиз акырындыктап медициналык сапаттуулукту алып келатат. Себеби бирөөсүнө барды, экинчисине барды, үчүнчүсүнө барды, анан төртүнчүсүндө өздөрү түшүнүп калды. Мен өзүм аракет кылсам болбой турбайбы, аракет кылышым керек деп калды да. Машина бузулуп калса, дароо эле машинаны оңдоткон жерге алып барасыз. Баягы чаң басып, неме болуп калса, барып жуудура коебуз го. Ошондой эле дарыгерге баруу бул адат болуш керек да. Дипломдор боюнча деле бейтаптар азыр сураганга укугу бар деп ойлойм. Дарыгер көрсөтүш керек, эгер сураса. 3 билими бар, жогорку тажрыйбасы ар кандай 3 дарыгерди угуп туруп, өзүнө туура келген жыйынтыкты чыгарыш керек да. Себеби чечим дарыгер тараптан болбош керек, чечим ошол кабыл алып аткан адамдар болуш керек. Саламатсызбы, урматтуу угармандар жана көрөрмандар. Бул Медиа Элек подкасты. Бул жолу биз медиа сабаттуулуктун ден соолукка тийгизген таасири тууралуу сүйлөшөбүз. Студиянын мейманы дарыгер Эрмек Исмаилов. Кутман күнүңүз менен. Саламатсызбы? Рахмат. Алгач эле сиз мамлекеттик жумушуңуздан кетип, көбүнчө ушул подкасттарды тартып, элге медициналык бир маалыматтарды бергиңиз келип аткандын себеби эмнеде болгонуна токтолуп, өзүңүздү кыскача тааныштыра кетсеңиз. Саламатсызбы дагы бир жолу, чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Менин атым Эрмек Исмаилов. Жалпы медициналык тажрыйбам бүгүнкү күндө 12 жыл болду. 9 жыл мамлекеттик ооруканада иштедим. Реанимация бөлүмүндө, хирургия бөлүмүндө. Андан соң жеке менчик клиникада 3 жыл иштеп, анан акыркы 3 жылдан бери ошол бүт тажрыйбамды топтогон, анан билимимди ошол элдерге пайдалуу маалымат болсун деп блогко көңүл буруп баштадым. Мунун негизги максаты мен ошол хирургия, реанимацияда иштеп жүргөндө бир күндө бир 3-4 адамга жардам бере алчумун да. Андан ашык жардам бере алчу эмесмин. Анан олтуруп ошол ковид учурунда суроо бердим. Кантип көбүрөөк адамга жардам берсем болот. Анан ошол убактарда баягы социалдык тармактар аябай өнүгүп баштаганда, демек мен бир видео чыгарсам, бул видеону 1 миллион адам көрсө, көбүрөөк адамга жардам бере алат экенмин деп, ошентип өзүмдүн кыялданган кесибимди ошол маалымат таркатуу тармагына арнадым да. Ушул жерден мындай азыркы биздин жарандар интернетте медицинага байланыштуу кандай суроолорду жазып издешет? Чындыгында бүгүнкү күндө биздин элибиз капа болбосуздар деп ойлойм, ушунчалык жалкоо болуп калдык. Биз сыйкырдуу таблетканы издеп жүрөбүз да күнүгө элечи. Ким кайсыл дарыгер сыйкырдуу дарыны айтса, мен ичсем эле бүт 10 жылдап, 5 жылдап, 20 жылдап чогулткан ооруларымды бир күндө эле жакшы кылып коем депчи. Көбүнчө суроолору бул иммунитетти кантип чыңдаш керек, кантип энергия пайда болуш керек, кантип балдарымдын боюн өстүрсө болот, запор, ушундай. Көбүнчө бул оорулар менин оюмча биздин күнүмдүк жашообузда элементардуу мындай жашоо образыбыздын кыймыл аракет, туура уктоо жана туура тамактанууну кылбагандыктан келип чыккан оорулар да. Демек, жана бизде кайсыл гана ооруну сүйлөшпөсөк, сергек жашоо образын, оорунун алдын алуу жолу катары сунушташат. Булар сиз айткандай оңой эле нерселер, мисалы туура уктоо, туура тамактануу. Бирок буларды аткарууга келгенде кыйынчылыктар жаралып, мындай негизги оорулар жөнүндө башка деле бизде оорулар бар го, ошолор боюнча суроолорду демек андай деле жазып издешпейт. Ал деле бар. Мисалы үчүн кант диабети тууралуу сурашат. Бир атам инсульт болуп калды эле, аны кантип восстановление кылса болот, анан жүрөгүм ооруп атат, боор ооруп атат. Чындыгында көп эле. Бирок негизги себептери бул энергия кантип пайда кылса болот. Чарчап жатам, турсам эле, эртең ойгонсом эле чарчап калдым деген суроолор да көбүнчө. Бул сергек жашоо образын кармабагандан. Тиги оорулар деле, мисалы үчүн инсульт оорусу, инфаркт оорусу,
боордун оорусу, май басты деген оорулар бүт баары эле биринчи иретте бул биздин режимибизге келип такалат да. Негизи медицина ден соолукка байланыштуу адамдар мындай медиа сабаттуулук эмне үчүн бул жерде маанилүү деп эсептейсиз? Чындыгында мындай тарыхты алсак, Советтер Союзунда система иштеп турганда, биздин саламаттык сактоо системасы иштеп турганда, ар бир адам пландуу түрдө 1 жылда 1 жолу текшерүүлөрдөн өтчү. Улгайган ата-энелер алар жатып турчу ооруканаларга. Бирок Советтер Союзу бузулгандан кийин андай эреже бузулуп, адамдар өз алдынча кайрылбай коюшту. Эмне үчүн 5 жыл, 6 жыл, 10 жыл барбай жүргөндөр, мисалы үчүн оорубай, демек ден соолугубузга акча коротпой деле жүрсөк болот экен деп ойлор пайда болуп калды да. Бирок тилекке каршы мунун артынан сөзсүз түрдө күтүлбөгөн оорулар пайда болуп, алар рак ооруларына, кант диабет, инсульт, инфаркт ооруларына чалдыгып калышат. Бирок алар өздөрү мен ушинтип ооруп калдым деп эч качан айтпайт да. Демек, адамдарда кандай түшүнүк болуп калды, барбай койсо деле, демек жашаса болот экен деп. Бул туура эмес, жаңылыш. Андан соң экинчи маселе бул ошол жашоо образы. Жашоо образын, сергек жашоо образын сактабаса деле, акчаң бар болсо, ден соолуктун маселесин чечсе болот дейт. Бул деле туура эмес ой да. Ушул жерден мындай азыр бизде көбүрөөк кандай туура эмес түшүнүктөр тарап жатат, анан эмне үчүн андай кылбаш керек экенине токтолуп мисалдар менен айтып берсеңиз. Биринчиси, мен дарыгер катары айтып кетишим керек. Дарыгерге барбай деле дарыланса болот деген ой бар. Экинчиси, интернеттен ким деле медициналык билими барбы, жокпу, бул энергияңды көтөрөт, бул ойду өстүрөт деген сунуштарды колдонуп эле жыйынтыкка келсе болот деп ойлойт. Чындыгында, мисалы үчүн, сиз бир ооруну айлап, жылдап чогултсаңыз, аны бир консультация менен эле дарылап жакшы кылып койсо болбойт да. Буга кайрадан эле 1 жыл келиши мүмкүн. Үчүнчүсү, бул чындыгында дарыгерге барганда бир 5 оорусу менен кайрылат. Бир сааттык консультацияда бүт маселемди чечип алам деп ойлойт да. Бул дагы туура эмес, себеби бир жолу барганда, бир кабылдоодо бир суроону чечсе болот. Калган оорулары боюнча деле маалымат алса болот, бирок ал дарыгер менен 3 айбы, 6 айбы иштешип, андан кийин ал оорулар менен мындай күрөшүп, өнөкөт оору болсо, албетте ал калып калат, бирок жеңилдеткен формасын алып барса болот да. Ошол эле энергия боюнча мисалы эмне кадамдарга барып атышат? Энергия боюнча акыркы убактарда интернет тармагында баягы Золушка капельница деген да тема болуп жатат да. Биздин кээ бир дарыгерлер ошол алсаңар жакшы болосуңар, энергия берет дейт. Чындыгында, албетте ал жардам берет. Бирок ал убактылуу эле. 1 айга жардам бериши мүмкүн, 2 айга. Андан кийин кайра эле сен сергек жашоо образына өтүшүң керек. Эгер өтпөй эле кайра ошол дарыга үйрөнүп алсаң, анда организм ошого үйрөнүп, ал дарысыз баягы өзүңдү жакшы сезбей каласың да. Андан көрө ошол уйкуңду оңдоп, кайра эле да ошол кыймыл аракет көбөйтүп, туура тамактанса, алда канча ошол капельницалардын ордуна алда канча жакшы. Энергия боюнча жана бизде энергетикалык суусундуктарды да көбүрөөк колдонушса керек. Ушул жерде бул балким реклама деле болбошу мүмкүн, жөн эле колдонгондон улам жайылып кеттиби? Буну менин оюмча тренд кылып коюшту, мода болуп кетти. Мисалы үчүн, алар кантип реклама кылышат? Чарчап жатасыңбы, шалдырап атасыңбы, могуну ичсең, сен бат эле энергияң көтөрүлөт. Чындыгында ал жерде кофеин жана башка курамында заттар бар, энергияны бат көтөрөт. Мисалы үчүн, азыр ичсеңиз бир 10-15 мүнөттө өзүңүз жакшы сезип каласыз да. Бирок бул организмди алдоо деп эсептелинет. Эмне үчүн? Организм өзү табигый жактан энергиясы бар болуш керек. Табигый жактан биз энергияны кайра калыбына келтирүү үчүн салымыбызды кошубуз керек. Эгер биз бул энергетиктерге үйрөнүп кала турган болсок, эмне болот? Организм ошону талап кылып, жалкоо болуп калат дагы, мен энергиям жок, сен ошону ич деп биздин мээбиз кайра мындай приказ берет да. Эгер биз ага үйрөнүп алсак, эмне болот? Жүрөгүбүз бат иштеп, ал жүрөк ооруларын алып келет. Андан соң ичип койсок, ал баягы кан басымыбыз жогорулайт, инфаркт болот, инсульт болот. Мен кардиологдор менен сүйлөшүп турам, жаш кардиологдор менен, жаш балдардын дарыгерлери да. Алар айтат, азыркы күндө ошол жаш балдардын
тез соккон жүрөк оорулары көбөйдү депчи. Бул түздөн түз ошол энергетиктердин таасири. Жүрөк эле эмес, мындай дээрлик баардык оорулар жашарганын айтышат. Бул убакыттын өтүшү менен барып келчү ооруларды дагы ушундай туура эмес жашоо образы аркылуу мындай эртерээк жаштар чакырып алып атышат окшойт. Биринчи иретте бул албетте биздин бүгүнкү күндө жеп аткан тамакташыбыз. Мурда даже 20 жыл мурда мынчалык тамактын түрү көп болчу эмес. Экинчиси бул ошол тест татымдар, фастфуд деп коет го, гамбургер, шаурма. Аны албетте мындай бир айда бир же 2 айда бир жеп койсо зыяны болбойт, бирок байкап атабыз бүгүнкү күндө жаштар күнүгө жегендер дагы бар да. Ал түздөн түз биздин организмибиздин терс иштешине алып келип жатат. Кийинки маселе бул ошол жаштардын жашоо образы. Телефон пайда болгондон бери албетте азыр андан арыла албайбыз, бирок убагында режимди сактап кармасак болот. Ошол жаштардын түнкү саат 3кө чейин телефон кармап олтурганы. Жаштар гана эмес, бул улгайган ата-энелер деле, психикороктуу адамдар деле кармап, азыр ошол уйкунун начарлашынан калган оорулар пайда болуп жатат. Ушул шаурма боюнча сурамжылоолорду жүргүзгөндө көп адамдар бул мындай зыяндуу экени боюнча бир талашып талкуу жаралганын социалдык медиада көрүп калдым эле. Мисалы, силер айтып аткан эт бар, ал жакта жашылча жемиштер турат. Бул тескерисинче пайдалуу тамак болуп атпайбы депчи. Ушуга токтолуп түшүндүрүп койсоңуз, эмне үчүн биз аны тест татымдарды дагы сунуштабай жатканыбызды. Бул жерде биринчи иретте ал кантип жасалат, шарттары кандай, баягы кээ бир долбоорлордо көрүп калабыз. Санитария ал жерде такыр сакталбаган учурлар да көп да, ачык айтыш керек. Андан кийин ал эттин составы немеси баягы кантип даярдалган, кантип сакталган эч ким билбейт. Балким ал жерде бүт эрежелер, санэпид эрежелер бузулган болсо, ал түздөн түз терс таасирин тийгизет. Экинчи маселе, эгер ал нерсени көп жей турган болсо, ал жерде бизге керектүү пайдалуу микроэлементтер толук түрдө жок да. Үчүнчү маселе, мен бир изилдөөнү көргөнмүн атайын, бул ошол орустардын телевидениясында болгон. Бир адам туура тамактанат, экинчи адам 1 ай бою ошол фастфудду жейт да. 1 ай бою күнүгө жейт. Анан ошол фастфуд жеген адам 1 айдын акырында бир калп айтпасам бир 5 килограммга чейин кошкон салмак. Экинчиси депрессияга кабыл болгон. Үчүнчүсү ошол мындай давлениясы да көтөрүлүп, пульс да жогорулап баштаган да. Бул түздөн түз ошол түз эфир аркылуу берилген. Аны ошол жеген адамдан сураса, мен экинчи мынтип жашабайм деп айтканда, бул депрессияга дагы алып келет да, эгер көп жей берсе. Себеби бул тест татым болуп атат да, маанайды адамдын тез мындай алмашып турушуна, өйдө ылдый болушуна алып келет. Сиздин мындай мисал менен айтып бере аласызбы? Бейтаптар мындай туура эмес маалыматка ишенип алып, бир кооптуу абалга келип калган учурлар болду беле? Бул жерде мындай болот. Бүгүнкү күндө бул бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө болсо деле айтсак болот. Мисалы үчүн жанагы Аземпик деп угуп атабыз го. Аземпик деген бул салмак таштоо боюнча дары. Азыр мындай изилдөөлөр жүргүзүп пайдалуу деп атат. Бирок аны адамдар өз алдынча ичип баштап, аябай чоң көп салмак таштап койгон учурлар болуп жатат. Жана кээ бир учурларда башка өнөкөт оорулардын пайда болушуна дагы алып келип атат да. Бул бир эле мисал. Анан экинчи мисал, бизде Кыргызстанда баягы элдик ыкма дагы деп коет го, баягы Элдик дарылоо. элдик дарылоо, мисалы үчүн төөнүн зарасын, эшектин сүтүн, ушундай анын дагы кээ бир ооруларда ичсе болбойт да, мисалы үчүнчү. Бирок бизде эмне бар? Ошондой дарыларды ичип, ошондой ыкмаларды колдонуп залал алган бейтаптар эч качан аны айтпайт да. Эмне үчүн? Уялышат. Мисалы үчүн жакында эле косметолог бир эжеке менен видео тартып калдык. Ал айтат, мисалы үчүн Ош базарынын жанында барып, көзүнө блефаропластика болобу, башка операция жасатып, каза болуп калган учурлар бар экен. Бирок анын туугандары аны элге айткысы келбейт. Эмне үчүн? Себеби биз ал жерге барып жасаткандан уялышат экен да, айткандычы. Бирок ошондуктан мен оюмча мындай маалыматтарды дагы элдер айтып, жалпы биз мындай тажрыйбадан өттүк, силер кылбагыла деп айтса дагы аябай чоң жардам болмок да. Демек бизде ушундай кооптуу эле эмес, ал тургай мындай өмүрүн
өмүрү менен кош айтышып кеткен учурлар кездешсе деле ал айтылбай калып, көрүнбөй калып жаткан учурлар көп. Бизде мындай да, пайда болсо, жардам берсе айтат, мен жакшы болдум, жардам берди дейт. Бирок залал алса, мындай зыян алса, аны айтышпайт да. Демек, ушул жерден мындай дайыма сиз айткан жана сыйкырдуу дары дармектерди издеген учурлар көп. Анан аларды колдонгон адамдар бир жакшы пикирлерин айтып беришет го. Мен ушуну колдонуп бутум айыгып калды же дагы башка оорудан айыктым деп. Ошол жандуу мисалдарды көрүп алып, алар дагы ишенип буга мындай азыр эле алуу ичидей болушат да. Муну ойлонуш керек. Экинчи тарабы дагы жардам бербей калган адамдар дагы бар, же бир кооптуу учурга келип калгандар дагы бар дегенди жалпы. Мисалы, бир дарыны ичүүдөн алдың, сөзсүз түрдө ал изилденгенби, далилденгенби, кандай текшерүүлөрдөн өткөн. Мисалы үчүн, аябай популярдуу болгон бул дарыны ичсең, боюңду 10-12 сантиметрге өстүрөт деген дарылар бар да, витаминдерди сунушташат. Анан сиз айткандай, отзывтарда айтат, мен ушул дарыны ичип, боюм 5 сантиметрге өстү деп. Бирок элдер ошол результатты эле көрөт экен да, бирок анын артында эмне жатат? Бой ар бир адамдын физиологиялык жактан алганда, кыздардыкы 18 жашка чейин өсөт, эркектердики 21 жаш, кээ бир учурда 25 жашка чейин өсүшү мүмкүн. Ал кимге берди? Мисалы үчүн 12 жаштан 15 жашка чейинки аябай бой өсүп жаткан учурда ошол керектүү микроэлементтерди берсе, ошол жетпей жаткан нерсени алып туруп бой өсүп кеткен болсо, бул ошол бойду өстүргөн деген эмес, бул ошол микроэлементтерди толтуруп, организм өзүнүн табигый күчүн алып туруп өстү дегени да. Мисалы үчүн 5 адамга жардам берсе, 100 адамга жардам бербеши мүмкүн, бирок ал саткан адамдар 100 адамга жардам бербеди деп эч качан айтпайт да. Эң жакшысы, эгер бойду өстүргүсү келсе, анда медициналык билими бар, ошо менен алектенген адам менен гана сүйлөшсө болот. Баягы кеңеш алса болот. Бирок айтып кетем, бойду өстүрө турган бир эле гормон бар, аны дагы бир гана ошол менен алектенген адам менен сүйлөштүрүп, анан бериш керек да. Себеби гормон бул терс таасирин дагы алып келет. Жана бул жаш курактан дагы өзгөчө көз каранды, э? Ооба. Мисалы үчүн бул генетикага дагы байланыштуу да. Кээ бир адамдар бар, аны дүйнөдөгү супер дарыны берсең деле, эгер бою генетикалык жактан өспөсө, ал өспөйт. Бирок өсө турган адамга кошумча микроэлементтерди берип жардам берсе болот, бирок бул 100% эмес. Бизде социалдык медиада лайфхактар аябай көп кездешет го. Ушу медицина, саламаттык сактоодо дагы бир атайын лайфхактарды көрүп калабыз. Ушуларга мындай ишенсе болобу? Анан канчалык деңгээлде ишениш керек? Бул лайфхактарды мен ойлойм, ишенсе болот, эгер ал медициналык билими бар адам, дарыгер айтып жаткан болсо да, тажрыйбасы бар. Эгер медициналык билими жок болсо, бирок өзүнүн жашоосунан бул тажрыйбаны өтүп, мага жардам берди дей турган болсо, анда бул уже ошол көрүп туруп аткарган адам менен тиги берип аткан адамдын мындай жоопкерчилигине такаш керек да. Ошондуктан ишениш керекпи, ишенбеш керекпи, сөзсүз түрдө бул адамдын өзүнүн тандоосуна да. Себеби эгер мисалы үчүн мен дарыгер болбой туруп, мисалы үчүн туура арыктоо боюнча бир ыкма мага жардам берди, бирок мен билишим керек, эгер бул ыкманы элге бере турган болсом, бирөө залал алып кала турган болсо, жоопкерчилик менде. Бирөө мисалы үчүн ал арыктоо менен өнөкөт оорусун күчөтүп алышы мүмкүн, дагы башка нерсе болуп калышы мүмкүн. Анан бул адам аны угуш керек, укпаш керекпи, жоопкерчилик өзүндө. Эгер угуп туруп залал алат, зыян ала турган болсо, спрос ошол берген адамда болуш керек да, бирок дарыгерде эмес. Бизде медицина боюнча айткан блогерлер барбы? Анан аларда жоопкерчилиги канчалык? Ооба, бизде азыркы күндө жаңы тармактагы пайда болуп жатат деп ойлойм. Мындай замандын талабына да бул дарыгер, блогерлер. Дарыгер менен блогер, дарыгер блогердин айырмасы эмне? Дарыгер блогер бул социалдык тармактарга чыгып, өзүнүн билими менен бөлүшүп жатат. Мен ойлойм бул туура, себеби эгер дарыгерлер билим маалымат таркатпаса, анда алардын ордун башка адамдар басып жатышат да. Мисалы үчүн такыр эле медицинага тиешеси жок адам интернеттен чыгып, бул дарыны ичсең энергия берет деп айтат да. Балким энергия бериши мүмкүн, бирок жана сиз менен сүйлөшкөндөй эле ал энергия берип, бирок башка органдарына зыян берип калса, тиги адам юридический жактан жооп берет. Бирок көпчүлүк учурда билбейм, коркпой ошентип айтышкандар дагы бар да. Дарыгерлер эмне үчүн
көп учурда айтышпайт, себеби эгер айтып туруп анан аны адамдар сиз айткандай аткарып туруп зыян ала турган болсо, анда дарыгер түздөн түз жоопкерчилик алат да. Анан дарыгер блогерлер бар бүгүнкү күндө, кайра эле айтып кетем. Алар көпчүлүк учурда ошол ооруларды алдын алуу боюнча, эгер мындай оору бар болсо, ошонун адиси болсо, мисалы үчүн гинеколог, уролог болсо, мага кайрылсаңыз болот деп, баягы бейтаптарды өзүнүн кабылдоосуна чакырган учурлар бар. Демек дарыгерлер маалыматты активдүү таратканга катышыш керек. Сөзсүз түрдө мен ойлойм, ар бир дарыгер, бир гана Кыргызстанда болбосун, дүйнө жүзү боюнча, эгер ушул кесипти тандаган болсо, бирден бир миссиясы бул элдерге маалымат таркатуу. Эмне үчүн? Мен ойлойм, дарыгердин вазифасы биринчи иретте ошол ооруну болтурбоо. А бирок ооруп кала турган болсо, дарылаганга жардам берүү. Ушул жерден эми жарандар ден соолукка байланыштуу кандай гана маалыматты укпасын, кантип аны өз алдынча текшериш керек, эмне кылыш керек экенин айтып койсоңуз. Мен ойлойм, баягы ошол интернет тармактарда эгер дарыгер кандайдыр бир сунуш же кеңеш баягындай лайфхактарды айта турган болсо, бул үйдө мындай кыла ала турган жеңил бир кеңештер болуш керек. А бирок дарылоо процессине келгенде сөзсүз түрдө бул дарыгердин кабылдоосуна барып туруп, андан соң анализ тапшырып, ошол анализдердин негизинде гана дарылоо сунуш айтыш керек. Интернет аркылуу дарылоо сунуш айткан бул туура эмес, себеби ар бир адам өзүнүн билим деңгээлине, кантип ошол маалыматты кабылдоосуна жараша болот да. Балким туура эмес түшүнүп алып туруп, ал нерсени аткарса, ал да канча зыян алып келиши мүмкүн. Ушул дарыгерлерди тандап атканда деле, мисалы социалдык медиада көптөгөн дарыгерлер болуп атса, мындай аларга ишеним жаратыш үчүн эмнени билиш керек? Мисалы кээде бизде дарыгер эместерди деле дарыгер катары өзүн сунуштап жатса, байкабай алданып калган учурлар деле кездешип калса. Биринчи иретте кимди гана укпасын, бир гана дарыгер эмес, башка тармак болсо деле, мен ойлойм, ошол кеңеш берип жаткан адам өзүнүн продуктусунун результаты болуш керек да, бети болуш керек. Мисалы үчүн, мен сиздерге туура уктоо жөнүндө кеңеш берип жатам, ошол эрежени мен өзүм аткарышым керек. Өзүм мисал болушум керек. Мисалы үчүн, чуркагыла десем, мен өзүм чуркашым керек. Туура тамактангыла десем, өзүм туура тамактанышым керек. Эгер ал нерсени мен кылбай туруп сиздерге айтып, мисалы үчүн болуп калат го, тамаша иретинде курсагы чоң болуп, өзү жүдөп туруп, анан бейтап келсе, туура тамактаныңыз десе, бейтап ал дарыгерди карап туруп өмүрү да аткарбайт да. Ошондуктан, мисалы үчүн, арыктоо жөнүндө бирөө сизге маалымат берип жаткан болсо, демек ал өзүнүн ыкмасы менен арыктаган болуш керек. Дагы ошо дарыгерлерден адаштырып албаш үчүн, мисалы ошол эле нутрициологдорду, мындай курсту бүткөн адамдардан кантип айырмалаш керек жөнөкөй жарандар? Ооба, экинчи маселе эмне кантип ишениш керек дедиңиз? Албетте, медициналык билими бар экени тууралуу сертификат, дипломдор, кайсыл жерде стажировка өтүп аткан бүт маалыматты, эгер дарыгер ал жашыргандан коркпосо, анда ошол Instagram баракчасында чыгарып койсо жакшы болот. Анан жана сиз айтып жатасыз го, 3 айлык өткөндөр дагы бар депчи. Мен ойлойм, алар дагы биздин жашоодо керек. Ал биздин багы кээ бир дарыгерлер аны душман катары көрүп атат да, булар 3 ай окуп эле сунуштап атат депчи. Эң башкысы, мен ойлойм, ошол 3 айлык өтсө деле, бирок жакшы сапаттуу билим алса, ал дарыгердин дарылоо процессинин ишине кийгилишпеш керек. Ал мисалы үчүн 3 айлык өтүп, кантип туура тамактануу жөнүндө, профилактика жөнүндө маалымат берсе жакшы. А бирок ал адам мен сени дарылаймын, өнөкөт оорулардан куткарам десе, анда бул нерседен коркуш керек, себеби дарылоону бир гана дарыгер өзү окуп, 8 жыл билим алып, тажрыйба алып, андан кийин үйрөндүм да. Ал 3 айлык курс менен бир орун дарылоону үйрөнүү өтө татаал да. Демек, бул жерде жарандар дагы кээ бир ушундай адистерге кайрылып, алардын кызматтарын пайдаланып атканда, булардан дарыланып эмес, оорунун алдын алып, ушундай жеңилдиктерди гана көрүп атканын түшүнүп, анан кадам кылса дагы мынчалык олуттуу кесепеттер болбойт болуш керек. Ооба.
туура айтасыз. Мисалы үчүн кээде баягы марафондор да азыр популярдуу болуп атпайбы, ошого катышып деле бүт өнөкөт ооруларымдан арылам деп ойлошот. Бирок чындыгында андай болуу мүмкүн эмес да. Анан ошол марафондорду сунуштап жаткан адамдар дагы бул нерсени сөзсүз түрдө текст түрүндө болобу же түздөн түз байланышып айтыш керек да. Баарыңызды мен арылтам оорулардан деп айтпаш керек. Себеби мен жана башында айтып кеткендей эле, мисалы үчүн кан басымы бийик болсо, аны кайра нормасына келтирүү үчүн эгер ал уже мындай өнөкөткө айланып кетпесе, анда жашоо образын өзгөрткөндө кеминде 3 ай 6 ай керек да. Мындай бир жумада марафонго катышып эле давлениясы түшүп калышы мүмкүн, бирок ал кайра өзүнө келип калат да. Марафонду негизи дарыгерлер уюштуруп атышабы же кимдер? Булар көбүнчө жана салмактан, ашыкча салмактан арылуу, сыргек жашоо образына үндөгөн гана марафондорбу? Чынын айтсам, менин байкашым боюнча бул жерде экөө тең бар. Мен тааныган дарыгерлер дагы бар, алар марафон уюштурушат. Бирок ал дарыгерлер албетте өзүнүн тажрыйбасы бар, мен ишенген адамдар да. Бирок байкайм, кээ бир учурларда, мисалы үчүн, калп айтпасам, Кымча бел деген, жалган айтпасам, ушундай бир Instagram баракча бар экен да. Ал жерде медициналык билими жок, бирок өзү ошол арыктап, мындай тажрыйбасы бар экен да. Бирок мен эмнени байкадым? Ал жерде калп айтпасам, ал адамдын өзүнүн генетикалык өзү формасы ушундай. Көп адамдар, мисалы үчүн толук адамдар, мен дагы ушундай боломун деп кыялданып барып, бирок кандай болбой, кайра депрессияга түшүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан эгер сиз арыктоо марафонуна катышам десеңиз, сөзсүз түрдө мен ушул салмагым эмне себептен пайда болду деп суроо бериш керек. Мисалы үчүн стресс болуп атам, демек стресс менен күрөшүш керек. Уйкум бузулду, демек уйку менен күрөшүш керек. Кыймыл аракет жок, кыймыл аракетти башташ керек. Ошол нерселерди аткарып туруп, андан кийин жардам бербесе, анда дарыгерге барыш керек. А марафон бул менин оюмча акыркы иретте да. Биринчи иретте ошол дарыгерлердин көзөмөлүнө түш керек. Демек, бул өзүнүн көйгөй эмнеде экенин тереңирээк изилдеп, андан ары каяка барып, бунун маселени кантип чечем деген жооп издеш керек, э? Ооба. Ошо кандай гана маалымат ден соолукка байланыштуу укпасын адамдар мындай кайсыл бир суроолорду берип, кандай кылып ойлонуш керек ошол кадамга барып, ошол мындай жардамга азгырылбаш үчүн? Азыр менин байкашым боюнча мурда ошол такыр эле дарыгерлер аз болчу да, баягы блог алып барганчы. Анан ким болсо деле могу жардам берет десе, ичип ошол нерселерди, анын результаттарын деле көрүп, анан бүгүнкү күндө мен ойлойм, биздин элибиз акырындыктап медициналык сапаттуулукту алып келатат. Себеби бирөөсүнө барды, экинчисине барды, үчүнчүсүнө барды, анан төртүнчүсүндө өздөрү түшүнүп калды. Мен өзүм аракет кылсам болбой турбайбы, аракет кылышым керек деп калды да. Анан дарыгерлер боюнча деле үчөө төртөөсүнөн алгандан кийин, демек бул мага бул тармактан жардам берет, бул тармактан жардам берет деп критикалык ойду жүгүртүп баштады да. Эң башкысы мен ошол элдерге айтып кетет элем. Ошол адашып калбаш үчүн сөзсүз түрдө ошол тажрыйбасыны, ошол тармакта жана сизге айтып кеткендей эле билим алып турабы өзү, чындыгында результаттар барбы экенин ошону билип туруп гана кайрылса жакшы болот да. Бизде ошо тамаша иретинде бир постторду окуп калам. Бизде Facebook'та болобу, бир жерлерде өзүнүн ден соолугуна байланыштуу суроолор жаралса, ошо группага жазып сурашат да, мисалы, менин кызыма же балама же өзүмө ушундай белгилер болуп атат, эмне кылсам болот, кантип айыгам деген суроонучу. Анан ошол жака мындай биз керек болсо өзүнүн уюлдук телефонубуз бузулуп калса, атайын адисти издеп барып, көрүнгөн эле кишилерге оңдотпой, ошого жасатабыз. Эмнеге ден соолукка байланыштуу суроолорду ушул жака жазып издейсиңер, мындай үйдөн болушунча баардык тажрыйбалардан өтүп, анан балким ал татаалдашып кеткенде же убакытты өткөзүп алып, анан дарыгерге барып кайрылып атышпайбы? Ушул жерде мындай эң алгач бир белгилер байкалганда эле дарыгерге бара калуу деген бизде ошол нерсе жоктугуна ылам келип ататпы? Ооба, биринчи иретте бул адат болуш керек деп ойлойм да. Бизде андай адат жок. Мисалы үчүн машина бузулуп калса, дароо эле машинаны оңдоткон жерге алып барабыз. Баягы чаң басып, неме болуп калса, барып жуудура коебуз го. Ошондой эле дарыгерге баруу бул адат болуш керек да. Биздин ошол жана Советтер Союзунан кийин ушул нерсе болуп кетти да. Экинчи маселе, азыр адам үйдө олтуруп алып бир жери ооруса,
мен дарыгерге барсам акча кетет, кабылдоосуна акча беришим керек, анализ тапшырышым керек, ал жерден бир нерсе табат, дагы башка нерсе. Аны пока дарылаганга чейин 1 жыл, мисалы үчүн 1 топ убакыт кетет. Ошол нерсени ойлонуп туруп эле дарыгерге баргысы келбейт дагы. Лучше баягы Facebookка бат жазсам же Instagramга кирсем эле, бул мага азыр айтса, ошону кылып эле жакшы болуп калам дейт да. Бирок тилекке каршы бул өзүн өзү алдоо. Эң арзан нерсе бул, мисалы үчүн азыр башыңыз ооруп атабы, дарыгерге мисалы үчүн орто азыр кабылдоо 1000 сом болуп калдыбы. Сиз ошол кабылдоосуна 1000 сом берип арзан кутулганыңыз жакшы да. Эмне үчүн? Эгер сиз ал консультацияга барбасаңыз, анын дарылоосу азыр жок дегенде кеминде 10 000 сом да. Мындай минимум алгандачы, андан артык эгер жыл сайын барбай жүрө берсе, андан дагы кымбат акча болуп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн баягы орозо убагында өзүңүз деле байкадыңыз, баягы Золгансма деп дары жөнүндө. Ал жерде адамдын өмүрүн сакташ үчүн 170 миллион сом коротушту, чогултушту да. Демек, адамдын ден соолугу бул канча чогултуп берсең деле, эгер ал арзан эле болот да. Бирок биз ошол 1000 сомду кымбат деп көп акча коротуп алабыз да ден соолугубузга акырында. Ушул жерден медиа сабаттуулукту сактоо ден соолукка, ар бир адамга кандайча таасирин тийгизет экенин айтыңыз. Мен баягы социалдык тармактарды баягы анализдеп, анан дүйнөдөгү кандай тенденциялар азыр актуалдуу болуп атканын байкап жүрүп, келечекте ар бир адам өзүнүн ден соолугунун кандай болот, кандай оорулар эмне учурда келет, жана өзүнө кам көрүү тууралуу үйрөнүп башташат экен да. Азыр деле ушундай болуп атпайбы? Ар бирөө эле, мен атам айтмакчы, дарыгер болуп калды да. Бул жакшы нерсе, туура нерсе, себеби критикалык ой жүгүртүү керек. Андан соң бирөө дарыгер мисалы үчүн бир нерсе жазганда сөзсүз түрдө бул дарыны эмне үчүн мага жаздыңыз деп сураш керек. Көп учурда биздин жарандар сурагандан уялат экен. Эгер дарыгер өзүнө ишенсе, жазып аткан дарысына ишенсе, анда ал эмне үчүн жазып жатканын айтууга мындай коркпойт да. Эгер мисалы үчүн сиз дарыны бул эмне үчүн деп сурасаңыз, дарыгер жаман көрсө, демек ал эмне үчүн экенин өзү билбейт. Же билсе деле айткысы келбейт, же толук ишене албайт да. Ошондой эле жана дипломдор боюнча деле бейтаптар азыр сураганга укугу бар деп ойлойм. Дарыгер көрсөтүш керек. Эгер сураса, жаман көрбөш керек. Себеби адамдын өмүрү бир эле жолу келет. Анан адам өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, же мындай кээ бир учурда ишенбестик пайда болсо, сураганга укугу бар. Демек, ошол дарыгерге туура суроо берүү аркылуу дагы мындай бекемдеп, ишенип, андан аркы кантип туура дарыланып, бул көйгөйдөн чечем дегенге жол ачыш керек. Сизди ошо социалдык медиада карап турсам, азыр эмне актуалдуу болуп, элдер кайсы теманы талкуулап атса, ошону жазып баштайсыз да. Демек, мындай жарандар сурап башташабы, бул чынбы, туурабы деп, ошо кантип алар туура маалыматты издей алышат? Ооба, биз дагы эми заманга жараша, трендке жараша маалымат бергенге аракет кылабыз. Себеби эгер ошол маалыматты ошол убакта берип калсаң, элдер көбүрөөк кабыл алат экен да. Анын көпчүлүк учурда чынында мага элдер өзү жеке кат аркылуу жазып калат. Мисалы үчүн ошол эле Золушканы, капельницаны бирөө жазып калды, бир доктор ушинтип айтып атат. Сиз көз карашыңыз кандай? Анан ал дарыгердин өзүнүн көз карашы бар, анан мен өзүмдүн көз карашымды айттым. Ооба, алсаңар болот, бирок бул убактылуу эле калган нерсе. Бирок анын каршы көрсөтмөлөрү дагы бар. Кээ бир учурда, мисалы үчүн, таш бар болсо, организмде жаны башка өнөкөт оорулар болсо, аны алса болбойт. А биздин элдер кандай? Бул мен жашартат экен, мындай кылат экен, алыш керек экен деп эле алгандар да көп да. Башка кесепеттен ойлонушпайт, э? Көп учурда ошол жеке кат аркылуу эле мага жазгандар болот. Демек, ушуну деле сунушташ керек экен да, жарандарга бир эле дарыгер эмес, башка дарыгерлердин ой пикирин угуп көрүү, ушул темада ким эмне деп сүйлөгөнүн изилдеп көрүү өз алдынча. Бул аябай жакшы, бейтап үчүн аябай жакшы, жарандарыбыз үчүн. Эмнеге десеңиз, 3 билими бар, жогорку билими бар, анан тажрыйбасы ар кандай, 3 дарыгерди угуп туруп, өзүнө туура келген жыйынтыкты чыгарыш керек да. Себеби чечим дарыгер тараптан болбош керек, чечим ошол кабыл алып аткан адамда болуш керек да. Демек, кандай гана маалыматты окубаңыз, сиздерде бир
салыштырууга бир башка альтернативаларын карап көрүшүңүздөр керек деп айтышыбыз керек, Окууга бар ошол нерсеге. Ошол эле мисалы энергияны жогорулатуучу рекламаны айтып атса, башка жактан маалымат издеп көрүп, мындай. Мага болобу же болбойбу деп сурап көрүш керек да. Демек биз бүгүн мындай эл арасында учурда көбүрөөк актуалдуу болуп аткан мифтерди талкуулап, эмне үчүн андай болбош керек экенин айттык. Бизге бөлүнгөн убакыт да аягына келип атат. Демек жыйынтыктап айтып койсоңуз, эмне кылыш керек? Кантип ошол маалымат көп заманында кантип ылгаш керек аны? Кантип туура кандай гана кадамга барган атса, туура кантип чечиш керек ошолорду? Кайсыл гана маалымат интернет тармактарда болбосун, сөзсүз түрдө бул маалыматты туурабы деп өзүнө биринчи иретте суроо бериш керек, балким туура эмес. Мисалы үчүн мен берген болсом деле, ооба мен баягы изилдеп, баягы Американын сайттарынан окуп, орустардын эксперттеринен көрүп, андан кийин гана чыгарсам деле, бул эрмек балким туура эмес айтып жатат. Башка дарыгерди да угуп көрөйүн деп, баягындай өзү күмөн санаш керек да сөзсүз түрдө. Анан экинчи маселе, мен ойлойм биздин жарандар бир гана кыргыз дарыгерлерге эмес, орустардын дарыгерлерине, америкалардын баягы дарыгерлерин, ошол бүт дарыгерлерди байкап туруп, андан кийин өзүнө жыйынтык чыгарса аябай жакшы болот. Себеби балким кээде бизде акыркы маалыматтар жок болуп калышы мүмкүн. Бирок биз аракет кылабыз окуган, бирок кээде биз адамбыз, баардык маалыматтарды ала албайбыз. Ошондуктан балким орустардын дарыгерлери билип калышы мүмкүн, же Американын күчтүү популярдуу дарыгерлери билип калышы мүмкүн. Ошондуктан салыштырып, мисалы үчүн Америкадан укса, мага жиберип, эрмек мен ушуну уктум, сиздин оюңуз кандай десе, бул аябай туура болот да. Албетте, көрөрмандарга айтып кетет элем, бизге жеке кат аркылуу аябай көп суроо келет. Анын баарына жооп бергенге биз жетишпейбиз. Себеби мисалы үчүн алар ойлойт, муну ичсем болобу десе, ооба деп жооп берип койсок, бул биз жоопкерчилик алып, баягы осложнение болсо, биз жоопкерчилик алып калабыз. Ошондуктан ал маалыматты терең изилдеп, кийин гана жооп беребиз. Мисалы үчүн кээде 100 кат келип калат да. Анын ар бирөөсүнө жооп берсек, биз өзүбүздүн жашообузду жашай албай калабыз да. Ошондуктан мен эмне кылам? Чогулган суроолор окшош болсо, видео аркылуу эле берип коем да. Ошол видеону караса эле ал жактан ал маалыматтар чыгат да. Мурдакыга салыштырганда ошо кыргызча маалыматтар, өзгөчө дарыгерлердин айтып чыккандары маалыматтар көп эле калды. Демек, жеке ошол дарыгерлерди издесе болот же социалдык медиадан кайсы булактардан мындай текшериш керек? Өзү эң актуалдуу, популярный болгон, бул далилденген, бул биздин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бар. Всемирная организация здравоохранения. Американын болобу, башка Европа болобу, бүт мамлекеттер ошол жерден маалыматты алышат да. Мисалы үчүн ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда айтат, бүгүнкү күндө адамдар дени сак болуш үчүн кеминде бир жумада 150-200 мүнөт жөө басса болот. Физикалык активдүүлүктү кылса болот. Андан соң ал маалыматты дарыгерлер бөлүшөт да. ВОЗ деп коет, ошол ВОЗдун өзүнүн сайты бар. Экинчи сайт бул CDC деген бар. Ал жерде кайсыл мамлекетке барганда кандай вакциналарды алыш керек деген маалымат бар. Анан эпидемия же пандемия болуп атса, ошол CDC деген сайтта бүт маалыматтар биринчи иретте чыгат. Андан соң клиникалар, дүйнөлүк эң белгилүү клиникалар ал жерден алып туруп, анан башкаларына таркатат да. Биздин мисалы үчүн Кыргызстанда болсо, бул саламаттык сактоо министрлигинин өзүнүн сайты бар. Медкежи болчу, азыр билбейм, ошол иштеп жатабы, иштебей жатабы. Ал жерде дагы протоколдор бар, маалыматтар бар. Тилекке каршы биз баягы ал жерде маалымат дайыма мындай обновление болуп турбайт, бирок алардын Instagram баракчасы бар, ал жерден дагы угуп турса, көрүп турса болот да. Андан соң дарыгерлер. Демек, официалдуу булактардан баары бир окуп, анан бир эле булактан эмес, башка булактардан салыштырып окуп. Ооба, сөзсүз түрдө. Чоң рахмат убактыңызды бөлүп, угармандарга пайдалуу маалыматтарга бөлүшкөнүңүзгө. Демек, бул медиа сабаттуулук адамдын ден соолугу үчүн канчалык маанилүү экенин жыйынтыктап айтып койсоңуз болот. Мисалы, ден соолукка байланыштуу маалымат көргөндө адам эң биринчи эмнени ойлонуш керек? Кантип туура ой жүгүртүш керек? Күмөн саноо деп жакшы айттыңыз, ушул сыяктуу бир сунуштарыңыз болсо айтып койсоңуз. Менин оюмча, бүгүн медициналык сабаттуулук ар бир жаранга керек. Чоңуна деле, аксакалдарга деле, жаш балдарга деле. Эмне үчүн? Себеби сиз ошол бир нерсени, кандайдыр бир дарыны ичип жатканда, сиз толук түрдө өзүңүздүн
ден соолугуңуздун денеңиздин кантип иштешине жоопкерчиликтүүсүз. Мисалы үчүн ошол эле шаурма болобу, гамбургер болобу жеп атканда анын артында өнөкөт оорулардын пайда болушу, маанайыңыздын өйдөй ылдый болушу, кант диабети, давлениеге алып келиши мүмкүн. Эгер сиз ошону жеп жатканда, сиз бир гана жоопкерчилик өзүңүз үчүн эмес, жаныңызда турган адамдар үчүн дагы болот да. Мисалы, мен ата, эки баланын атасы болом. Эгер мен ошону дайыма жей берсем, мен ооруп калсам, мен балдарыма жүк болом, аялыма жүк болом, ата энеме жүк болом. Ошол нерселер жүк болбош үчүн мен эмне кылышым керек? Демек, сергек жашоо образына барышым керек. Ковид учурунда дагы мындай болгон. Жаш үй бүлөлөр ооруп калбайлы деп шаардан айылга барып, ата энесинин алдында жашап, ата энесини заражение кылып алгандар бар болчу. Анын ата энелери реанимацияга түшүп калган да. Демек, адамдар бүгүнкү күндө өздөрүн көп ойлоп, жанындагы адамдарга өзүнүн ден соолугу дагы таасир тийгизерин унутуп калып жатышат да. Ошондуктан, эгер сиз Кыргыз мамлекетинин жараны болсоңуз, эгер өзүңүздү гана эмес, үй бүлөңүздү жана баарын ойлой турган болсоңуз, демек сиз сергек жашоо образына барууга мындай милдеттүүсүз десем дагы жаңылышпайм да. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрман жана угарман, сиз Медиалек подкастынын кезектеги чыгарылышын көрдүңүз. Бул жолу биз медиа сабаттуулуктун ден соолукка тийгизген таасири тууралуу дарыгер Эрмек Исмаилов менен сүйлөштүк. Кайрадан кийинки подкасттарда жолугушканча саламатта туруңуз.